волнительный вечер, который мы назвали «Привет, Давха». Это с такими словами вы, наверное, зашли в эту школу и вспомнили свои школьные дни. Давка адегенде 2003 жылы жетим балдар үчүн жатак мекеме катары ачылган. Кийинчерээк ал бала бакча да ачып, кыздар үчүн жалпы билим берүүчү мектеп комплекс болуп кайра түзүлөт. Негизинен химия, биология сабактарына басым жасалып окутулгандыктан медакадемияга окууга тапшырууну каалагандар 9-класстан кийин мында келип окушат. Жумасына 6 саат биология, 6 саат химия. Программа боюнча канча болуш керек эле? Программа боюнча 1-2 сааттан эле биология. 6 саатта. Анан практикалык сабактарыбыз, лабораториябыз бар. Полностью толугу менен камсыздалган лабораториябыз бар. Практикалык сабактар өткөнгө мүмкүнчүлүгүбүз абдан кенен. Бул жакта химияны аябай абдан жакшы окутат экен. Ошондуктан мен бул жакка окуганы келдим. Химияны жакшы окутуп, ушул жакка даярданып, мен келечекте дарыгер болгонго мүмкүнчүлүктөр абдан көп экен. Ошондуктан мен бул жакка окуганы келдим. Жолугушууда студенттер менен окуучу кыздар өз ара ой бөлүшүп, келечекте дарыгер болууну самагандар азыртадан окууга кандай даярданыш керектигин коноктор кенен айтып беришти. Анткени аларда бир мезгилде өздөрү каалаган жогорку кожаларга өтүүгө мыкты даярдануу үчүн Давканын окуучулары болушкан. Биздерден бүтүп кеткен божомолдуу түрдө 35-40 окуучу Мед академиясында бюджет тармагында окушат. Андан сырткары Славян университетинде жана башка Кыргыз техникалык университетинде биологический, химико-биологический профилинде ошол жакта окушат. Бүгүнкү жолугушууда кыздарга ушул тууралуу айтып бердим. Бюджетке тапшырганым жөнүндө 2010-жылы бүтүп академияга. Сага жардам берди ушул жерде окуганың, окууга тапшырып атканда? Ооба, сөзсүз да жалпы республикалык тестирлөөдө ошол мектептин берген билими менен гана өтө алдым. 211 балл жалпы тестирлөөдө 211 балл бере алдым. Өздөрү окуган мектепке келген студенттердин ар бири албетте аларды окуткан педагогдордун зор сыймыгы. Буга чейин аталган мектептин бүтүрүүчүлөрү учурда өлкөбүздөгү ар түрдүү жогорку кожайлардын студенттери боло алышты. Сабакты мыкты окууга эң ириде мектепте түзүлгөн заманбап шарттардын таасири да чоң болду. Окуучулар студенттерге суроо беришти, кызыгып абдан сурашты, ошо кесип тууралуу. Студенттер абдан терең түшүндүрүп беришти. Жолугушуу жагымдуу маанайда өтүп максатына жетти десек болот. Дарыгерлик кесипти аркалоону көздөгөн бүтүрүүчүлөр менен ушул мектепти бүтүрүп, учурда медициналык академияда окуп жаткан студенттердин байланышы бекемделди. Окуучулар кызыктуу суроолоруна канааттандырарлык жооптор алышып, өздөрүнө мындан ары сабактарын жакшы окуп, болочок кесибине конт коюп даярданууга убада беришти. Калия Карибекова, Эдил Абдылмежинов, Толгонай Турсунбай кызы, Илим жаңылыктары.